Өнүгүү прогресс саясий партиясы аймактарды кыдырып эл менен жолугушууларды өткөрүүдө. Шайлоо алдындагы аймактык партиялык конференциясын Ош шаарында өткөрдү. 5 маселе ортого коюлуп, анын ичиндеги 7 толкун багыты кызуу талкууланды жана келген катышуучулардын купулуна толду. Аймактардагы көйгөйлүү болгон маселелерди чечүүнүн жолдору, социалдык экономикалык абалды жөнгө салуу камтылган. 500гө жакын делегат катышкан конференциянын жүрүшүнөн кабарчыбыз айтып берет. Бүгүнкү күн тартибинде 5 маселе бар. Аталган конференцияга Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынан 500дөн ашуун делегаттар катышты. Аймактардагы өзгөчө элет жериндеги көйгөйлөрдү чечүү жолу сунушталды. 5 маселе көтөрүлгөн. Алар орчундуу деп табылып, кызуу талкууну жаратты. Айыл чарба тармагына басым койгон Өнүгүү прогресс саясий партиясы дыйкандар менен тыгыз байланышта иш алып барууну улантышаарын айтты. Жарык шаар боюнча, мына сиздер жакшы билесиздер, биз Бишкек шаарында жарык шаар программа киргизгенбиз. Аябай жакшы программа болду. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары 380 миллион сом жарыктандыруу боюнча долбоорго бюджет киргизди. Азыркы учурда биз сураштырсак, бизде 23 шаарда бизде фракцияларыбыз бар. 7 толкун, анын ичинде аймактарга көңүл буруп, социалдык экономикалык жактан талапка жооп бергидей өсүш алып келүү планы белгиленди. Өлкө билимдүү жаш кадрларга суусап турат. Мындан улам жаштардын коомдук ордун көтөрүп, мыкты адискөй жаш кадрларды даярдоо талапка ылайык болуп жаткандыгы айтылды. Мага 7 толкундун аялдардын проблемалары мага аябай жакты. Баягы аялдар бул коомдо чоң зор экен. Аялдар эми өзүнүн ден соолугун караш керек экен, ден соолук тууралуу да эмес чоң экен. Бала бакыраны чоңойтуш үчүн да проблемалары мага аябай жакты. Кыскасы 7 толкундун. Аталган партия кадр даярдоо, билим берүү тармагына да басым жасоону убадалады. Кесибинин мыктылары өз жумуштары менен алектенбей, чет өлкөдө болбосо жумушу жок жүргөндүктөн кадр тандоодогу чабал көрүнүш өлкөгө зыянын тийгизип жатат дешет мындагылар. Ал эми эл өкүлдөрү Бакыт Төрөбаев жана Мирлан Бакировдор бул жаатка көңүл бураарын баса белгилешти. Убактылуу андайда бир кыймылдарга жана башкаларга колдонуп, ошомойдон карабай койгончулар жок эмес. Ошондуктан биздин конкреттүү программабызда бул резерв кадр, жаштардын арасынан резерв кадр түзүп, аларды келечекте колдоо. Аталган партия жөн гана кооз сөздөрдү айтуу менен элге убада берүү эмес. Бүгүнкү күнү эл таза иштеген кадрларга муктаж экенин партиянын өкүлдөрү айтышты. Дөлөтбек Кочкорбаев, Алымбек Равшанбек уулу, Сентябрь, Ош шаары.